Барыңыздарга салам, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен мазурка таттуусунун рецепти менен бөлүшөм. Көп кондитерлер буну биле бербейт, анткени бул 50 жыл мурун хит болгон таттуу десем болот. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз, анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм. Бизге керектүү азыктар: жумуртка, сахар, суюк май, ун, разрыхлитель, сметана жана ошондой эле грек жаңгагы, изюм, мак керектелет. Баардыгын жууп тазалап кургата аласыздар алдын ала. Андан кийин холодильникте турган азыктар комнатный температурада болушу шарт. Жумурткабызга сахарды кошуп, венчиктин жардамы менен жакшылап аралаштыра алабыз. Андан кийин суюк май, сметанабызды кошуп, аны дагы бир келки болгонго чейин аралаштырабыз. Электен өткөн ун менен разрыхлительди жакшылап аралаштырып, аны дагы кошуп, тесто даяр болгонго чейин аралаштырабыз. Алдын ала жууп даярдап алган изюм, орех, магыбызды кошуп, аны дагы жакшылап аралаштырабыз. Тестобуз даяр болду. Ушундай өтө коюу эмес, өтө суюк эмес, орточо тесто даяр болуп чыгат. Бизге кекске арналган форма керектелет. Форма менде диаметри 7 см. Андан кийин ушундай кекске арналган кагаздар керектелет. Биринчиден кагазды коюп бышырганда формасынан жакшы чыгат. Форманы жууп убаруу болбойбуз. Андан кийин кагазы менен дасторконго койсоңуз кооз көрүнөт. Силиконго да бышырсаңыз болот. Даярдап алган формаларыбызга чоң бир аш кашыктан тестону баардыгына салып чыгабыз. Мен өз духовкамда 160 градуста 30 минуттан ичинде бышырып алдым. Сиз сөзсүз өз духовкаңызга карайсыз. Менде форма 13 болгондуктан тестом артып калды. Тестонун бетин пищевой пленка менен ороп, андан кийин куюп бышырсаңыздар дагы болот. Мазурка таттуубуз дагы даяр болуп чыкты. Кагазга салып бышырсаңыздар формасынан дагы оңой чыгат жана форманы жууп убара болбойсуздар. Кооздук үчүн үстүнө сахарный пудраны себеп койдум. Ушул таттууну жасап магазиндерге өткөрүп дагы киреше тапсаңыздар болот. Ушундай кыштын суугунда кофе, чай менен ичсеңиздер аябай даамдуу болот. Сөзсүз жасап көрүңүздөр. Ал эми менин каналыма катталып, лайк басканды унутпаңыз, анткени эч бир кондитер айтпаган рецепттер жана ошондой эле пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөм.